Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу телекөрүүчүлөр, радио каармандар. Республикалык штабтын пресс борборунда 2020 жылдын 4 октябрына белгиленген парламенттик шайлоону өткөрүү маселелери боюнча брифингди баштайбыз. Бул боюнча сиздерге Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Мадумаров Акрам Камбаралиевич маалымат берет. Анда эмесе Акрам Камбаралиевич, сөз сизде. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бүгүн брифингде биз Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо маселелерине токтойбуз. Бүгүн сиздер менен жолугушуубуздун негизги себеби бул баарыбызга маалым болгондой, Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Сооронбай Шарипович Жээнбеков тарабынан үстүбүздөгү жылдын 2-июлунда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону дайындоо жөнүндө жарлыгы чыгып, аталган жарлыкка ылайык 2020 жылдын 4 октябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо өткөрүлөт. Президентибиздин жарлыгына ылайык шайлоолорду ачык, айкын, мыйзамдуулукту сактап, адилеттүү бардык шарттарды түзүү максатында үстүбүздөгү жылдын 22-июлунда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номер 258 буйругу чыгып, тиешелүү мамлекеттик органдарга бир топ милдеттер коюлду. Жана мына ушул буйрукка ылайык шайлоону өткөрүү боюнча өкмөттүн курамынын негизинде республикалык штаб түзүлүп, республикалык штабтын жетекчилигине вице-премьер-министр мени дайындап, бүгүнкү күндө республикалык штаб өзүнүн ишин жүргүзүп жатат. Кыргыз Республикасынын өкмөтү жөнүндө конституциялык мыйзамдын 10-беренесине ылайык өкмөт өлкөнүн бюджеттик финансылык саясатын жүргүзүүнү камсыз кылат. Ал эми Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 25-беренесине ылайык шайлоо комиссиянын чыгымдары республикалык бюджеттин эсебинен финансланат. Буга ылайык 4 октябрдагы шайлоого Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына 7,722,9 миллион сом каралып, бүгүнкү күндө финансылык жактан эч кандай тоскоолдуктар же кечиктирүүлөр болгон жок. Аны менен бирге бизде баарыбызга маалым болгондой, убактылуу биздин мамлекеттен сырткары жүргөн биздин жарандарыбыздын дагы шайлоо укугун камсыз кылуу максатында Тышкы иштер министрлигине дагы 10 миллион сом акча каражаты каралып, бүгүнкү күндө толук көлөмдө каржыланды. Урматтуу мекендештер, негизинен шайлооду өткөрүүдө эң негизгиси конституциялык мыйзамдарга жана тиешелүү мыйзам актыларында көрсөтүлгөндөй, мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, ошондой эле алардын кызмат адамдары шайлоо комиссияларына алардын ыйгарым укуктарын ишке ашырууга толук кандуу көмөк көрсөтүүгө милдеттүү. Буга байланыштуу бүгүнкү күндө бул багытта жерлерде жергиликтүү бийлик органдары жана мамлекеттик органдар бар тараптуу көмөк көрсөтүп жатат. Республика боюнча бүгүнкү күндө 2464 участкалык шайлоо комиссиясы иштеп жатат. Анын ичинен өлкө тышында 44 шайлоо участкасы бар. Баарыбызга белгилүү болгондой, быйылкы жыл өзгөчө жыл болуп, мына пандемияга байланыштуу бир топ чаралар мамлекет тарабынан, өкмөт тарабынан каралып, мына ошол сыяктуу эле быйылкы шайлоо өнөктүгү пандемия шартында өтүп, биз өкмөт тарабынан жана борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан бүгүнкү күндө биздин элибиздин ден соолугуну эң негизгиси камсыз кылуу максатында бир топ иш-чараларды иштеп чыктык. Анын ичинде бүгүнкү күндө бардык участкалык шайлоо комиссиялар күнүгө дезинфекцияланып турат. Ал эми 4 октябрь күнү
Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан жана Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан биргеликте атайын алгоритм иштелип чыгып, мына ушул алгоритмге ылайык бүгүнкү күндө 4 октябрь күнү бардык биздин мекендештерди, шайлоочуларды толук кандуу маскалар менен, кол каптар менен жана тиешелүү өзүн сактоо каражаттары менен камсыз кылды. Мына учурдан пайдаланып мен Борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчилигине жана жалпы курамына ыраазычылык билдиремин. Бул жаатта толук кандуу Борбордук шайлоо комиссиясы биздин жарандарыбызды мына оорудан алыс сырткары кылуу максатында тиешелүү каражаттарды толук кандуу чечип, чет элдик өнөктөштөр менен бирге камсыз кылышты. Мына ошону менен бирге бүгүнкү күндө биз өзгөчө быйылкы шайлоодо ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн дагы шайлоо участкаларында жеткиликтүү пандустар, чакыруу кнопкалары жана башка тиешелүү каражаттар менен камсыздалып, мына ушул иш дагы бүгүнкү күндө жакшы жүрүп жатат. Аны менен бирге байланыш кызмат көрсөтүүлөрү жана интернети жок шайлоо участкаларында дагы аларды уюштуруу маселелерин чечилип, азыр текшерүү иретинде байланыш жана интернет операторлору менен кеңешмелер уюштурулуп жатат. Эң негизгиси шайлоо участоктарында шайлоо комиссияларынын ишин үчүн баарыбызга белгилүү болгондой электр энергиясы менен камсыз кылышыбыз керек. Мына ошондуктан үзгүлтүксүз камсыз кылуу максатында электр энергиясы жана альтернативдүү булактары караштырылып, участокторго тиешелүү генераторлор жеткирилип жатат. Бүгүнкү күнгө 3 сентябрга карата шайлоочулардын жалпы саны 3.451.486 жаранды түздү. Тизме тактоо максатында tizme.gov.kg мамлекеттик порталга жайгаштырылып, ошондой эле шайлоо участкаларында илинди. Урматтуу мекендештер, мына өзүңүздөрдү шайлоо күнү 4 октябрда шайлоого катышуу максатында жогоруда аталган мамлекеттик порталга кирип, мына ошол жерде сиздердин тизмеңиздерди өзүңүздөр тактап алсаңыздар болот. Эскерте кетчү сөз, шайлоочулардын саны 2015 жылы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоого караганда бүгүнкү күнгө 667.746 шайлоочуга көп болууда. Учурда башка жерден шайлайбыз деген биздин жарандарыбыз форма 2 боюнча каттоо иштерин жүргүзүп жатат. Бул жерде мен өзгөчө белгилеп кетким келет. Массалык пропискага тургузуу иштери болуп кетпеш үчүн айрыкча бир үйгө же турак жайга 10дон ашык адамды прописка кылууга жол бербөө максатында 2004 жылдын 4 декабрындагы Кыргыз Республикасынын жарандардын жашаган жана барган жеринде каттоону жана каттоодогу эсептен чыгаруунун эрежеси жөнүндө жобо боюнча өкмөттүн атайын буйругун чыгардык. Эгерде мындай учур катталса, каттоо кызматынын кызматкери дароо жергиликтүү өз алдынча башкаруу ички иштер органдарынын кызматкерлерине жана Борбордук шайлоо комиссиянын системдүү администраторуна кабар жиберет. Демек, мындай учурду тезинен жок кылууга жана тиешелүү чара көрүүгө болот. Мына ошондуктан урматтуу шайлоочулар, албетте объективдүү себептер менен шайлоо күнү башка шайлоо участкасында барып, мына ошол жерде болуп калган биздин шайлоочулардын толук укугун камсыз кылуу максатында мыйзамда көрсөтүлгөн тиешелүү чаралар эске алынган. Бирок ошону менен бирге кандайдыр бир башка терс ой максат менен биздин жарандарыбыздын паспортун алып, же болсо жана башка иштерди жасаса, сөзсүз түрдө тиешелүү чаралар көрүлөт. Муну биз эскертип кетсек, жана өкмөт тарабынан жана атайын тиешелүү кызматтар тарабынан бул жаатта иштер жүрүп жатат. Ошону менен бирге бүгүнкү күндө биз чет өлкөдөгү мекемелерде биометрикалык маалыматтарды чогултууну активдештирүү үчүн Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигине кошумча 11 комплект жабдуу берилген.
мына ошонун максатында биздин сыртта жүргөн жарандарыбыздын дагы мүмкүн болушунча көпчүлүк бөлүгүнү шайлоого катышып шайлоо укугун камсыз кылуу максатында иштерди жүргүзүп жатат. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү Туркия Республикасына атайын топ менен барып иштерди жүргүзүп келди. Мына жакынкы күндөрдө башка биздин мына кошуна мамлекеттердин өзгөчө Россия Федерациясына дагы мына ушундай топ жиберилип, ал жакта дагы тиешелүү жумуштарды жүргүзүү максатында иш сапар жүргүзүлөт. Бул багытта тиешелүү жумуштарды жүргүзөбүз деген ойдобуз. Мына ошону менен бирге эскерте кетчү нерсе, бүгүнкү күндө жалпы шайлоочулардын жогоруда белгилеген санынан сырткары 490 сан ичинде 495.050 жаран же болбосо жалпы сандын 12,61% биометрикалык каттоо жол жоболорунан өткөн эмес. Баарыбызга маалым болгондой, мен оюмча мекендештерибиз баары билип түшүнүп калды. Эгерде биометрикалык каттоодон өтпөгөн жаран 4 октябрь күнү шайлоого катышууга мүмкүнчүлүк ала албай калат. Мына ошондуктан 19 сентябрь күнүгө чейин, акыркы күн 19 сентябрь күнү, мына ошол күндү кошо урматтуу мекендештер, өзүңүздөрдүн тизмеңиздерди тактап, эгерде тизмеде жок болсо же болбосо биометрикалык каттоодон өтпөй калсаңыздар, жерлерге барып, биометрикалык каттоодон өтүп, өзүңүздөрдүн шайлоо укугуңуздарга ээ болушуңуздарды чакырып кетебиз. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндө өкмөт тарабынан баардык тиешелүү жумуштар жүрүп жатат. Бүгүнкү күнгө чейин биз Борбордук шайлоо комиссиясы менен биргеликте чогуу биздин аймактарга чыгып, жерлерде даярдыктар көрүү боюнча дагы жеринде таанышып, тиешелүү тапшырмаларды берип келе жатабыз. Аны менен бирге мына жакынкы күндөрү урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович өзүнүн төрагалыгы астында Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин жыйыны болуп өттү. Мына ушул жыйындын жыйынтыгы менен дагы урматтуу президентибиз тарабынан тиешелүү мамлекеттик органдарга шайлоону ачык, айкын, адилеттүү өткөрүү жана биздин жарандарыбызга толук кандуу шайлоого мүмкүнчүлүк жаратып берүү боюнча тапшырмалар берилди. Мына ошонун үстүндө иштеп, биз өкмөт убада берип кетебиз. Баардык болгон мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп, жакшы шайлоо өткөргөнгө жана биздин шайлоочулардын шартын түзүп берүүгө, саламаттыгын сактоо маселелерин чечүү боюнча тиешелүү иштерди жүргүзүп, жакшы шайлоо өткөрөбүз деген чоң ишеничтебиз жана ниеттебиз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио каармандар, ушуну менен Республикалык штабтын пресс борборундагы брифингти жыйынтыктайбыз. Сиздерге Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Мадумаров Акрам Камбаралиевич маалымат берип өттү. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.